сен минип кетти, сен мингизген атты уурдады деп каралап атабы, кандай болуп атат? Жок, ошо ал уурдаганда жокмун да, ээсине бердим. Ал ошол ээси наоборот мага ыраазы болуп атты. Ал встречный жазам деп атты. Анан ошону жаздырышпай коюшту. Булар атайын, Ким жаздырбай койду ошону, так маалымат берип кетти. Тиякта ошо иштеген сотрудниктер ар алып барып эле дубалап салдык, дунгандардычы. Кайра келип эле жазбай калдым деп ошентип калышты. Бирок ал атты Элдер мингизишкен ат, сен өзүң уурдап алган эмессиң. Жок, мен эми нарындагы ошондой сендей акыйкаттын жартысында 1 жылкы маселенен 100 жылкы ар бир делегетке берип кое турган жердебиз. Анан бул иштеп чыгып жатыр элдер. элебиз деп атат. Жети область 700 жыл берет сага. Болот байке. бар болосуздар. Жана милиция YouTube'га чыгарды го. Баланы камчы менен чаптыр деп ошол. Жок, ал Андай болгон. андай болгон эмес. Эми мен ал бала менен көчө эле жолукпадым. Ал бала көчө ал атын берип атканда эле ал экөөбүз аябай кучакташып, айке атымдын көзү күйүп калыптыр, жанып калыптыр деп. Эми гүлүк ат тулпар элдики да, туурабы? Ошону таптап берип койдук, мындайча айтканда, бир терин алыпчы. Тең мен колуна бердим. Ошо эч кандай. А мен аны деле антип чаап кетпейт болчумун. Ал кубанганыма эми ат мингизди го дедим, ал менин атым го деп чаап кеткем. Анан эртең мен эле бул атты издеп жүрүшпөйбү деди. Аме кокого издеп жүрүшсө берейин ээсине деп эле анан. Ээсине издеп барып, ээсине бердим. Мына атыңыз экен. Кимдин тою ошол? Мыкты атыңыз экен. Ошол атыңызды мына минип келдим, таптап келдим. Сиздин ат турбайбы? Мен мингизди экен деп чаап кеттирмин дедим. Ошентип эле бергем. Анан ал бала деле келип, ал байке мага дагы аттын сырларын айта жүрүңүзчү деп ошентип айтты. Бир кулум берем деди, айгыр салып койсоң. Кечинде сүйлөшүп жакшынакай экөө сүйлөшүп отурдук, эме кылыпчы. Бияктагылар ошо эме кылып арыз жаздырып салыптыр, ошо чапты, мапты дедиртипчи. Бул эми ошо атайын бийликтин баягы үгүртөдөн бери куугунтугу репрессия болуп атат да. Билбейм эми кандай деп айтам, бирок ошо ыйык дөөлөт баарыбызга эле керек го дейм да. Кажы кужунун кереги жок. Эми ошо тойго жылкы мингизебиз, акча беребиз, сени көтөрөбүз деп чакырып келген да, туурабы? Анан жылкы мингизебиз деп койгонан жылкы уурусу кылып койгон бул уят иш, Ошол болуп калды. Уят иш. Эми болбосо мен өзүңүз элестетсеңизчи, мен бирөөнүн атын уурдап алып кетчү адаммын. Бөлөк кеме болсо деле потом мени таап алышат го дейм. Мен ичиндемин да. Карага жарык кирсе эле мен көрүнүп калат. Жарык кирсе эле мен көрүнүп калат. Соцсеттерде эле таңкалып атат. Азыр соцсеттерде ушу подстава кылсаңар да туура подстава кылбайсыңар. Ушундай экен да, бир ката кетирген киши 1000 ката кетире берет да. Мисалы, мурункусунда деле мына кандай анда деле подстава кылышкан чоң ката менен да. Мунусунда подстава кылып атышат, мунусунда өтө шылдың менен кылып атышат да. Ал дүйнөнүн суу каптасы өрдөп экөөбүзгө баары бир. Бирок өзүлөрүнө тийип атат, таяктын экинчи башычы. Болбосо билбейм. Кыскасы мындай да, аман эле болсун. Мен ушул ыйык дөөлөтүмө узун өмүр денсаулык тилейм. Суттан телевизордон арам көрүп жүрсө кечээ